Пайгамбарыбыздын көркөм мүнөздөрүнүн дагы бири анын кечиримдүү, кең пейил жана ырайымдуу болушу. Ал жакындарына да, сахабаларына да дайыма боорукер мамиле кылгандай эле душмандарды күчсүз болуп колуна түшкөндө да аларды кечирип, күнөөрүн жаап, акыры алардын көпчүлүгүнүн ыйманга келишине себепчи болгон дейт. Демек, машалла, биз айта турган нерселерибиз бар. Кандай десе, кыргызда дагы бир жакшы сөз бар, билесиңерби? Баатырдын баатырлыгы анын несинде? Кең пейилдигинде дейт, кечиримдүүлүгүндө дейт. Демек, бул жерде бизде дагы бул бир чоң бир сапат болуп эсептелет. Жашоодо эле көрүп атабыз, мисалы, бизде аябай азыркы мезгилде мындай десем, бир тенденция деп коебуз го. Ушундай бир нерсе жүрүп келатат да, күн өткөн сайын. Бизде бул кең пейилдүүлүк деген нерсени кандай десем, колдонгондор азайып бартат. Кантип азайып бартат? Анткени бизде бул колунда мындай колу буту соо, акылы тунук эле болуп турат. Эми ал жөн эле эме кыла алат. Эми буга деп мындай кандай десем, адамдарга пейили тартып баштадык. Эмне үчүн? Анткени бул иштей алат, бул кыла алат, бул нерсе кыла алат деген нерсебиз бар да. Бирок карасаң мынакей, сага Алла бир бала менен элесиң, бир аялың бар, аны өзүңсүң. Баягы кыргызча айтканда, эки башка богомаш деген сөз бар го. Бул экөөңө мындай бир кеседе тамак жетет, бирок үстүңдө толтура кийим жана акча, үйлөр, квартиралар, машинелер сага берилди да. Анан адамдар өзүнө берилип аткан нерсени мындай буга дагы как будто жанындагы адамдар деле ошондой таап алса болот да деген түшүнүк болуп калат экен да. Кээ ойлоп коем, адамды байлык мындай көзүн тумандатпай эле акылын да тумандатып коет окшойт да. Өзүндө болгон нерсе менен мисалы тигинде да ушул нерсе болот деп ойлойт экен. Бирөөнүн 5 баласы бар, иши деле мындай иштеп тытынып жүрөт. Келелдиги мисалы акылга салып көрсө, ал тет жерде эмеге иштеп чыгып 14-этажда бетон куюп атат да. А сен болсо аны бир кичинекей жерде отуруп алып эле андан 1000 эсе көп акча таап атасың да, туурабы? Эми акылга салып көрсө, катуу иштеп атканда акча табыш керек болчу, көп табыш керек болчу. Эмне болду? Тескери болот экен. Эми Алла Таала рызкын ар кимге ар кандай бөлүп экен дагы. Эми сен акылдуулугуң, кең пейилдиң ушунда өзүңө берип аткан рызкыны Аллах кантип сага бергендиги туурасында. Туурабы? Демек, шариятыбызда дагы факыр жана мискин деп бөлөбүз. Кантип бөлөбүз десем, мына бир күндө мына аз тамагы бар, анан тамагы жок адам, зекетке, садакага ылайыктуу адамдар. Экинчиси болсо, бул кадимкидей иши бар, үйүндө бир эки уюу бар, бир жылкысы бар, бир жери бар, бир иштетип атат. Бирок балдары көп, эмне болду? Ошол жетишпестик жашоодо сени карыз болуп жана кыйналып турат. Бул адамдар дагы кээ бир убакыттарда жанагындай бир садакага, сенин кең пейилдүүлүгүңө, сенин марттыгыңа муктаж болуп калат да. Эмне үчүн бул шарият ушуну киргизген? Анткени рызкы ар кимге ар кандай бөлүнөт экен. Демек, сен жакшылап ойлонушуң керек да. Сага берип аткан рызкы баарын эле ошондой болуп, мындай 100% болуп турган болсо, сага 10 сом, сага 10 сом, сага 10 сом, сага 10 сом болуп, ар бирине 10 сомдон бөлүнгөн эмес экен. Субханалла. Ар кимге Алла Таала ар кандай мүмкүнчүлүктү берген экен. Бирөө акыл жагынан мүмкүн, бирөө күч жагынан, бирөө туруп туруп эле бай болуп калат, бирөө туруп туруп кедей болуп калат экен, билбейсиң да. Көрдүкпү кандай? Ошол себептен субханалла кең пейилдүү болгонго аракет кылат. Кең пейил деген сөз кандай? Эки түрлүү түшүнсө болот. Биринчи кең пейилдүүлүк бул ушул адамдын жүрөгүндөгү болгон баардыгына жакшылык каалоо. Экинчиси болсо, сенин колуңда болгон нерсени баарын таратып берип салуу деңгээлде мындай бир эми өзүм эмне эртең эмне жейм деген нерсеге көңүл бурбоо. Туурабы? Бирок шарият антип айткан жок. Зекет берсең 2,5% берди, садака берсең көңүлүңөн чыкканды бер деди. Карасаң. Демек, машалла, кең пейилдүүлүк бул адамдын бул ички дүйнөсүндөгү, анан ошол сага берилген мал менен дагы болот экен. Эми бул жерде пайгамбарыбызды айтсак, пайгамбарыбыз душмандарга дагы улуу бир окуя бар. Бул окуя абдан чоң үлгү бул. Илгери мисалы биз балдар менен мушташып кете турган болсок, жерге жыгылып калса, жаткан тепкең болбойт деп кайрчубуз да. Ушундай бар беле? Эми эркекпиз да, субханалла.
Анан эмне себептен деп койсом, мында кээ бирде ойлоп коем да, бул биздин бул каныбыздачы илгертеден болуп келген нерсе, бирок азыркы видео оюндар жатканды деле өлтүрүп, мындай өлтүрүп атып, адамдарда ушу жатканды чапканга болбойт деген нерсе чыгып кетти деп ойлоп коем да. Бир эмени бул таң кала берем да, жанакыл жолдо аябай кырсык болгон да. Карасаң, 10 жакта өлүп жатат. Чагар чууруп, баш тоголонуп кеткен. Карасаң, момундай тартып кетип баратат дагы, мынакей момундай жол кырсык болуптур. Керек болсо, мүрзөнүн өлгөндөн анан мүрзөнүн жанына барып, кээде мындай баскандан коркосуң. Эмне болуп кетет деп турабы? Бирок адамдар ошондон тартып атпайбы? Бул эмнени билгизет? Бул адамдар субханалла жүрөгүнүн башка адамдарга болгон катып калганын билет да. Ошол мындай аткан биринчи сенсация кылып, лайк басып, деп яна жазгандарды карашып, улам карап, охо, өлө тарттырдым депчи. Бул эмнени билгизет? Бул биздин жүрөгүбүздүн катып, биз адамдарга мындай бир жада калса өзүбүз эмне болуп баратканын билбейбиз да. Пайгамбарыбыз Алланын каалоосу менен Алла жолуна чыкты. Анан бир жерде эс алуу туура келди. Сахабалар пайгамбардын четкерээк бир бактын көлөкөсүнө мындай үстүн жаап жакшынакай кылып жаткызып коюшту. Мына ошондо пайгамбарыбыздын аркасынан аңдып, мына бир момент болсо өлтүрөм деп аткан бир капыр мушрик пайгамбардын жанына келип, пайгамбар кичине мындай бир мындай куш уйку деп коет го. Куш уйку. Аллах Тааланын элчиси ушундай куш уйкуну жакшы көрөт эле. Негизи куш уйкуда өтө бир береке бар. Кай люлада мисалы азында пешин окударда бир 5 мүнөт уктап койсоңор, түнү бою такажут конгой болот да. Өзгөчө куш уйкуга көңүл бурган. Уктап кетти, караса бир мезгилде, бирок унутпагыла. Пайгамбар уктап атса да ойго болгон болчу. Ошон сенен пайгамбарыбыздын түшүнө келген нерсе, ал кадим ойго болгон акыбалындагы акыбал болуп эсептелет. Пайгамбардын мужизасы, пайгамбардын кереметтеринен бирөөсү ушул экен. Анан мушрик колунда кылычын алып туруп, пайгамбарга тагап туруп, "Эй Мухаммад" деди. Пайгамбар көзүн ачты да карады. Эми ачканда карала, "Эй, сен кимсиң" деп тура калган жок экен да. Мындай карап, "Ассаламу алейкум" деди. Күлүп турат. "Эй Мухаммад" деди. "Айт. Менин кылычыман сени ким сактайт?" "Аллах." Пайгамбарыбыздын жүрөгүндө Аллага болгон тоокелчилик, пайгамбардын Аллага болгон толук ишеним оозунан чыккан "Аллах" деген сөз мушриктин колу титиреп туруп кылычы түшүп кетти. Пайгамбар акырын туруп, кылычты алып туруп, "Эми менин кылычыман сени ким сактайт" десе, "Эй Мухаммад, сенин кең пейилдүү, сенин мээримиң" деди. Карагандай. Сахабалар чуркап келди, чабыйла жо тийбегиле деди. Тигине бар байлап койгула, болду. Тишпегиле буга. Жакшы акылыңарды көрсөткүлө, жакшы нерсеңерди көрсөткүлө иншалла. Силердин жүргөн турмуңар, исламыңарды көрүп, бул кайра исламга кабыл алсын деди. Караңыз кандай нерсе. Пайгамбарыбыздын кең пейилдиги ушу керек болсо душманга дагы аны өлтүрүп салса болчу, капырдын баштаса соо алмак. Бирок бул пайгамбарга тиешеси жок нерсе. Пайгамбар адам өлтүрбөйт, туурабы? Пайгамбар адам өлтүрбөйт. Керек болсо качан пайгамбарды өлтүрөм деп жүргөн чоң капыр Меккенин мушриктеринен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир согуштардын биринде мындай найзаны алып туруп ыргытып койгондо шырт деп туруп бир денеси менен кесип кеткен экен. Мындай да, мынтеле кесип кетти. Өлгөн же эчтеке болгон жок. Бирок доңуздай, жанагындай бир атантөө, мына мууздаган атка төөдөй кыйкырып жүрдү. "Эй, Абу Жахал өткөн, койчой, кичинекей эле царапина экен болсо, жок" дейт. "Мен оорумду сен сезбей атасың" дейт. "Мен оорумду сен сезбей атасың" дейт. "Эгерде сезгениңде, сен бул жерде турган баарыңар өлүп калмаксыңар" дейт. "Мен билгем" дейт. "Мухаммад мен сени кийин өлтүрөм дегенде эле" дейт. "Мен ушул нерсени күтүп жүргөм" дейт. Көрдүңүз кандай? Пайгамбардын бир оозунан чыккан өлтүрөм деген сөз эле эмне болду? Адамдардын жүрөгүнө ушунча чоң нерсе салган, оорчулук салган. А пайгамбардын кең пейилдигин адамдар көргөндө эмне болушту? Рахат алып калышты. Пайгамбардан кайф кылган. Эрип калды, мороженое эрип кетчү. Шоколадты кыз күнгө коюп койсоң эрийт го. Пайгамбарды көргөн адамдар ушунча эрип кетчү да. Эмне үчүн? Анткени Аллах айтат Куранда. "Эй Мухаммад, эгерде сен кең пейилдүү, жакшы мамилелүү, буларга жакшы мамиле кылбаганыңда" дейт, "булар сенин аркаңдан ээрчимең эмес" дейт. Көрүп сол экен. Эми ушул заманда биз пайгамбар аркылуу биз да ушундай болушубуз керек, жигиттер. Момундар субханалла, биз да кең пейилдүү болгонубуз керек. Аял да эркек да кең пейилдүү боло турган болсочу, үйдө гармония болот. Үйдүн ичинде башкача жашоо болот.
кечиримдүү, бесконфликтный кечирип коюп, карасаң аялың зырласып, ай деп карап турсаң, музыка ураткан болот да. Мындай карап туруш керек да, мындай карап турсаң, эми байкуш алсыз, эч нерсе деле кыла албайт. Эми тилинен башка эмне кылат? Мындай карап турсаң, күлкү келет билесиңерчи, сондай. Таңга ушун карап мындай бар, опыт кылып көрсөң, үйгө баргандачы мындай. Башкача болот да. Эми сен эркектигиңде, эркек сен чыныгы эркектигиң субханалла карап турсаң, токто катын деп элеп отурсаң, өзүңө моторго мындай бензин куйбай отурсаң, мындай эмени зажигание ачпай турсаң, тиги бензин батты көрөт ал субханалла. Тем более же фит эмес, жанагы Матис алчы. Багында көп болсо бир 1000 сомго бензин кылат го. Бүт төнүп калат. Анан бир аздан кыйгыран, ыйлайт анан. Анан ыйлап бүткөндөн кийин күлөт анан. Жүр чай иштейт да. Касаң мындай жөнөкөй кең пейилдүүлүктүн мындай бир жөнөкөй эле бир нерсеси да. Бизде азыр ушу эркектер, акыр заман эркектеринде ушул нерсе пайгамбардын сыпаты калбай атат. Биз мен эркекмин деп доказать эткибиз келип атат да. Не надо доказывать. Чын. Бир күн ойлонуп көрдүм. Ойлонуп отурам да. Мындай карап коем. Эми жооп берсем деле мага болот. Пс десем токтойт. Бирок токтобойт, пс дебей койдум да. Карап турам. Болот. Эмне кызып атканын өчүнбөйт да. Анан бир түшүнүп келди. Дедим, машаллах. Эркек болгонума алхамдулилла дедим да. Аны бирөөгө эле мени пс деп токтоп турсам жаман болбок да туурабы? Эме эле бойла сүйлөп алсын дедим да. Карап отурам. Бат эле төгүнүп калат экен. Ошондон ушул мезгилге чейин бир да жолу урушкум келбейт да. Сен турады ком. Аябай айтып баштап, бул сенин ой пикириң, мнениең, уважаю деп коем. Ана ушундай мындай урушканга жанагы повод кылып аткан эмедей экен да, анекдоттой бар го. Куктар анекдот айтып берейинби? Бул жизненный нерсе да. Баягы күйөөсү аялы экөө урушуп аткан, айтат экен күйөөсү, мындай талашпай эле мындай эле акырын эле сүйлөшүп чечишип албай элсе, жок дейт. Анда сен утуп кетесиң деген да. Логика какая? Логика ушул да. Ошол жерден субханалла айтайын деген нерсем, бул пайгамбар сыпатына ие алалы өзгө. Аллах менен анын динине болгон нерседе ушуна бекем бололу, машалла. Арстан болуш керек да мындай. Жок, мен динимме бекем болушум керек. Мен бекеммин, жок, намаз окуйм болду. Мен Аллах менен болгон мамилемде. Бирок жаныңдагы алсыздарга, балаңа, аялыңа, ата-энеңе, алсыз да алар делечи. Ата-энең өзү ата-энең болсо алсыз. Биринчи алсыздык, күчтүүлүк анан алсыздыкка болот атпайбы? Ата-энең да карганда алсыз болуп калат уже. Эми сен күчтүү болдуң, сен ортодо турасың мындайчы, ары карап, бери карап. Эмне алып коюш керек экен? Күчтүү алсызды аяганда үйрөнүш керек. Тилиң менен да, колуң менен дагы, финансовый да аяш керек алардычы. Айтайын дегенчи, субхана тургандар, келбейсиңер, адамча жашайбыз. Ит менен маймылдын жашоосун коюп коюш керек ар кезечи. Мен көчө билесин айтып баратам балдаргачы. Эмне себептен аз бизде аксакал таксисттер көп билесиңерби? Райондун центрине барсаң жалаң чалдар отуруп алышкан. Байкайсыңар ушуну? Мен ошолорду аяп кетем да. Анткени жаштайынан дин менен жашаган эмес, Куран менен жашаган эмес. Куранды үйрөнүп алган эмес. Эгерде алар таң көрүшүп Куранды жаш кезден үйрөнүп алганда, карганда мечиттер мондай сонун евро ремонт болгон мечитте тиги жерге барып балдарга чай коюп кой деп койсун. Мисалы эле алса, аксакалдар майымды аксакал Ермек, бул жерге сөөрү жасап кой десе, мен сөөрү жасап, иномарка кылып коймокмунакчы. Бүт жанандай ладап келип, бүттөн чай буркулдап, кайнап, бул жерде аш жасап коймодукмун да. Ошон мен ашымды жеп, Куран окуп кой, айылга дуа кылып коюп, акырын бир маалда ар жакка барып туруп, даватчылардын комнатасында уктап, кайра дааратын алып, мечитте жыргап жүрө бермекти. Биздикилер болсо, маймыл менен иттин жашаш керек да. Балама тыйын тээк болсо, сени суротап тыйын тээкчи, главный үйдөн алыс болду деп сөз да. Түшүндүңүзбү? Келди, субханалла, дин менен жашайбыз. Мына баарыңар бул жерде жашсыңар. Куран үйрөнөлү, дин үйрөнөлү. Айтып берсе арман көп. Аракет кылабызбы иншалла? Даярбызбы? Эмнеге даярсыңар?
Ey, Kur'an öğrengüle, Kur'an öğrengüle. Kur'an'da okuyan yüzünden Arapçasını öğrengüle. Subhanallah. Ay, estağfurullah dünya. Ay. Kırgızda bar var dey, 5 nişan жейбиз dey. 4 mezgil. Kış, күз, жай, жаз. Қаса мына. Бойқа шықсаң әлетші. Кейбірде таңғалып жүрсің. Тап-таза ауа, таза ет, таза тамақ. Динге келсе, деп қаласың. Ушул эле кыска сөз. Сөз дагы эмес булчу. Астагфируллах. Субханакаллаху ва бихамдика. Я Аллах, иман хидayet бер. О, мен кең пейилди кыла бер.